Эфирде апта ичиндеги окуяларды камтыган күндөмү жыйынтык аналитикалык программасы назарыңыздарда. Студияда Гүлзада Төрөбекова. Саламатсыздарбы? Бишкек шаарынын жана Ыстык көл облусунун аймагында жайгашкан 14 жер тилкеси, 3 кеңси жана 4 турак жай, 5 батир, Каприз борборундагы коттедж, 3 хансарай жана ошондой эле жогорку өкүлдүк класстагы 5 аткаруучу унаа. Жалпы базар баасы 1,5 миллиарддан ашкан бул мүлктү эл өкүлү 2008-2020 жылдар аралыгында Бишкек шаардык кеңешиндеги жана жогорку кеңешиндеги саясий таасирин колдонуу менен ээ болгону божолонуп жатат. УКМКнын маалыматына караганда бул боюнча жогорку кеңештин депутатына кылмыш иши козголду. Ишенимдүү булактардын маалыматы боюнча аталган депутат Марат Аманкулов болушу мүмкүн экендиги айтылууда. Азырынча эл өкүлү бул боюнча үн ката элек. Ал эми бул аптада өспүрүм баланын өлтүрүлүшүнөн тартып, калгончон кылмышкерлердин кармалышы коштолгон бир топ окуялар орун алды. Жума ичинде орун алган ушул жана башка окуялардын тизмеси менен Жума хроникасынан таанышып алыңыздар. 15 март дүйшөмбү. Өзбекстан менен чектеш аймакта жайгашкан Сузак районунун Беговат чек ара постун ачуунун жергиликтүү тургундар сурануушууда. Кезинде Жалал-Абад Ош багыты боюнча автоунаалар Өзбекстандын Ханават шаарын аралап, ушул бекет аркылуу 40 мүнөттө жетчү. Бишкекте наркылыкту сактайлы деп аталган элдик жүрүш болуп өттү. Чогулгандар сырттан каржыланып, бирок Кыргызстандын ички саясий ишине бийлешкен бейөкмөт уюмдардын жабылуусун талап кылышты. Кыргызстанда айылдык кеңештин депутаты болууга ниеттенгендердин саны 19140 адамга жетти. Бул туурасында борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Анын ичинен Сузак району боюнча 333 мандатка 990 талапкер катышуу ниетин билдирген. Жалал-Абад облусунун Чаткал районуна караштуу Шекавтар айылындагы кен калдыктар тазаланууда. Аймакта радиоактивдүү уран өндүрүшүнүн калган кен калдыктары топтолгон 8 аянтча жайгашкан. 16 март шейшембе. Уңгар тоо боюнча Өзбекстан тарап менен бир пикирге келдик. Ал эми Кыргызстан Сохо коридор берет деген кабар чындыкка дал келбейт. Ою бузук адамдар интернетке туура эмес маалымат таратып, элдин көңүлүн башка багытка бурууга аракет кылууда. Ирактан Кыргызстандын жарандарынын 79 баласы мекенине кайтарылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 16 мартта өлкөгө Ирактан атайын борт учуп келди. Кезинде Тажик-Оган чек арасында кызмат өтөгөн ардагерлер мамлекет тарабынан ыйгарылуучу жардамдар кайрадан берилүүсүн каалашат. Аларга берилүүчү жардам 2006 жылы токтоп калган. Сокулук районундагы Тынчтык жаңы конушунун тургундары электр жарыгына төлөнгөн акчалардын уурдалганын айтууда. Алар бул боюнча Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө жана Сокулук райондук прокуратурасынын алдына нааразычылык акциясына чыгышты. 17 март чаршембе. Эгемендүү Кыргызстанда эл өз пикирин ачык айтып чыгып, демократияга бурулуш жасаган Аксы окуясына быйыл 19 жыл. Ага карата 17 мартта Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы Босбек айылында Каргашанын курмандыктарын эскерүү иш-чарасы болуп өттү. Мындан 1 жыл мурун 17 март күнү дүйнөнү каптаган коронавирус илдети өлкөдө алгачкы ирет катталганы аныкталган. Ошол кезде маалыматты алгачкылардан регион телеканалы берип, халк арасында алдын алуу чаралары күчөтүлүшүнө түрткү болгон. Ош облусунун Жаңы Жол айылындагы окуучулар авариялык мектепте билим алышат. Татыш Бекенов атындагы билим уяз Союз мезгилинде ашар жолу менен бүткөрүлүп, андан бери жаңыланган эмес. Учурда мектептин дуалдары урап түшүүдө. Соңку 1 ай ичинде Кыргызстанда күйүүчү май 20%га жакын кымбаттады. Импорттон өтө көз каранды, өлкөдө бензиндин баасын өсүшү барды товарлардын кымбатташына алып келди. Бензиндин баасы менен доллардын курсу Кыргызстанда бааларды аныктоочу факторлордун бири. 18 март бейшембе. Талас облусундагы жер үй алтын комбинаты иштеп баштады. Анын ачылыш аземине президент Садыр Жапаров жеринде жана Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин онлайн катышты. Жалал-Абадта бийлик өкүлдөрү Наманган облусунан келген делегаттары менен жолукту. Жолугушууда эки өлкөнүн экономикалык өндүрүштүк кызматташуулары тууралуу пикирлешти. Билим берүү жана илим министрлиги өлкөнүн ар бир аймагындагы мектептерге атайын медициналык кабинеттерди уюштурууну көздөөдө. 2022-2023 окуу жылында ар бир мектепке медициналык кабинет ачып, мед айымдарга айлык коюп берүү күтүлөт. Кыргызстандын 1 миллиондой жараны эмгек миграцияда жүргөнү маалымдалат. Алардын көпчүлүгү өлкөнүн түштүк аймагынан кеткендер. Расмий бийлик мигранттардан жылына миллиондогон каражат келерин жар салып келсе, адистер анын пайдасынан зыянын көптүгүн билдиришти. 19 март жума. Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Рассвет айылынын тургундары маркумдун сөгүн коюу үчүн атайын бөлүнгөн жай жок экендигин билдирип, бул күнү бийликке кайрылуу жолдошту.
Өлкөнүн тышкы карызы 5 миллиард долларга чукулдап калды. Анын ичинен Кытайга болгон насыя 1,7 миллиард доллардан ашыгын түзөт. Пандемия экономиканы экилентип, кайрадан карыз алууга мажбур кылган. Сузак районундагы Атабеков айыл өкмөтүндө милиция кызматкерлери менен биригип айрым жарандардын тузакка салып акча өндүрүп жатышат. Мындай наразычылыкты аталган айылдын айрым тургундары айтып чыкты. Бишкек шаарында Нооруз майрамы белгиленбейт. Муниципалитет коронавирус инфекциясына байланыштуу борбор калаада массалык иш-чараларга чектөө киргизилгенин белгиледи. Чечилбеген чек ара маселеси. Азабы арылбаган ага жакын аймакта жашаган тургундар. Мунун айынан чек арага жакын жайгашкан жерде ар кандай мүнөздүү ондогон чөр чатактар орун алып келет. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бул багытта 15 мартта Баткен районунун Самаркандек айылынын эли менен жолугушту. Анда коомчулукту түйшөлдүргөн бир топ суроолорго жооп берди. Чек ара маселеси чечилгенче Тажикстанга биз аркылуу товар алуу өтүүнү токтотобуз. Ар кандай аткезчилик товарлар өтпөйт. Кытайдан товарлар Тажикстанга биз аркылуу кетип жатат, эми алар өтпөйт. Чек арага чечилгенден кийин мыйзам чегинде эки өлкөнүн экономикалык байланышы чыңдалат. Болбосо чек ара маселеси чечилбей тура берет экен да биз аркылуу товарларды алып өтүшө берет экен. Ошондуктан биз катуу туруп, бул көйгөйгө чекит коелу, колубуздан келген мүмкүнчүлүктү колдонолу деп так кесе айтты. Ошондой эле эки мамлекеттин кызыкчылыгы менен жер алмашылышы мүмкүн экендиги кошумчаланды. Бул компромисске баруунун оң жолу экенин саясий серепчилер да белгилешет. Дүйнөлүк практикада чек ара чечүүнүн калыптанып калган жолдору бардыгы маалым. Сүйлөшүү жүргүзгөндө эки тараптын бири-бирин түшүнүшү керек. Эки тарап өзүнүн кызыкчылыгын коргоп жатканын түшүнүшү зарылдыгы талашсыз. Өзбекстан менен 60ка жакын, Тажикстан менен чек аранын жарымы тактала элек. Аларды делимитация жана демаркациялоого байланышкан маселелерге чекит коюуга активдүү колго алынды. Бул аптада УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев баштаган делегация Тажикстанга барып, Гулистан шаарында Кыргыз Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациянын кезектеги жыйыны орун алды. Бизге жеткен маалыматтар боюнча сүйлөшүүлөр оор жүрдү. Бирок мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоодо кыргызстандык делегациянын башчысы, мамлекеттик чек ара комиссиясынын төрагасы Камчыбек Ташиев бекем позицияда турганы белгилүү болду. Кыргызстандын кошуна мамлекеттер менен чек ара маселеси чечилгени калды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин Баткен облусунун тургундары менен жолугушуу учурунда чек ара маселеси көтөрүлгөн. УКМК төрагасы эки өлкө ортосунда талашта турган аймактар эки мамлекеттин кызыкчылыгына ылайык макулдашуунун негизинде чечилерин билдирген. Аткезчилик кылып, бир айылдагы бир нече адамдын кызыкчылыгы үчүн бир чоң мамлекеттин чек арасы ачык калбаш керек. Биз андайга жол бербейбиз. Күндүр күнү баш ийбей, кечээки УКМКнын кызматкерлерине көрсөткөн каршылык көрсөтсө, анда биз чоң чараларга барабыз. Ошондой эле чек араны тактоодо айрым айылдардагы турак үй жылдырылышы мүмкүн экенин айтып, анын ордуна сөзсүз башка жер берилерин кошумчалаган. Чек араны тактоодо жергиликтүү эл чагымчыл маалыматтарга алдырбай, өлкөнүн чечимдерине колдоо көрсөтүшү керек деген пикирин белгилеген. Бул жыйынга катышкан жергиликтүү тургундар чек ара көйгөйүнө байланыштуу сунуш суроолорун УКМК төрагасы менен бөлүштү. Ошондой эле Ташиев мамлекеттик чек арада болуп жаткан аткезчиликти жоюу элдин да кызыкчылыгы болушу керек деп эсептейт. Эми ушуларды эмне сетка тосуп биринчи кылып мурдаттан тосуп алса болбой беле? Эми ошо жанагы немени да бекитиш керек каналдагы тешиктерди. Чечкенде дагы местный адамдардан жаныңызга алсаңыз энди коен жатыга деп билген адамдар бар. Ушул биздин чечимибизди, мамлекетте катуу туруп, чек араны чечейли. Чек араны чечүү үчүн өзүбүздүн мындай колубуздан келген мүмкүнчүлүккө жараша өзүбүздүн колдон келген нерселерди колдонойлу дегендерди силер колдой беришиңерди суранам. УКМК төрагасы кошуна мамлекеттерге Кыргызстан аркылуу чек арадагы делимитация жана демаркация иштери аяктамайынча курулуш материалдары жана күйүүчү май өтпөй турганын айтты. Чек ара маселеси чечилген соң экономикалык мамилелер кайрадан жанданарын айтат. Бизден өткөн ошол бензин, стройматериал жана башка товарлардын бардыгы ГСМ коңшу мамлекеттерге өтпөйт. Мыйзамдын чегинде гана өтөт. Ал мамлекеттерден дагы бизге эч нерсе өтпөйт. Себеби, урматтуу туугандар, эң негизгиси
Biz çegerani çekişimiz керек. Мындан соң УКМК төрагасы Баткенден ары Тажикстандын Кожент шаарына барган. Ал жерде Кыргыз-Тажик өкмөт аралык комиссиясы эки мамлекеттин ортосундагы чегараны делимитация жана демаркациялоо боюнча кезектеги жыйынга чогулган. Кыргыз Республикасынын делегациясын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, ал эми Тажикстан Республикасынын делегациясын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Ятимов жетектеген. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо маселеси боюнча кызуу пикир алмашуу жүрдү. Эки мамлекеттин чектеш аймактагы облустары жана райондору ортосундагы активдүү кызматташтыкты мындан ары кеңейтүү, ошондой эле чектеш райондордун калкынын ортосунда достукту, ишенимди чыңдоонун зарылдыгы баса белгиленди. Ал эми серепчилер 30 жылдан бери чечилбей келген көйгөйдү чечүүгө азыркы бийликтин астейдил киришкенин кубатташат. Эми чегара маселеси УКМКга кошулуп калганы биз үчүн өтө пайдалуураак болду. Кайсыл жагынан? Эми көңүл бурулуп тездетип чечиле турган болду. Ошол жагынан жакшы болду. Ойлоп көрбөйсүңөрбү? Сайыздын убагында деле, эгемендүүлүк убагында деле бул маселени эч ким чече алган эмес. Акаевден тартып ушу Садыр Жапаровга чейинки бир да президент чече алган эмес. Бир да мамлекет башчысы чече алган эмес. Бир да УКМКнын башчысы кийлигишкен эмес. Мына азыр эми ошол мамлекет башчысы кийлигип, УКМКга өткөрүп коюп, анын башына Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевди коюп койгон үчүн мына иш жүрүп, тездетилип, чечүү алдында турат. Деген менен Тажикстандагы массалык маалымат каражаттарында кыргыз делегаттары менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын тажик бийлиги расмий түрдө жарыялай элек экендиги айтылган. Бирок тажикстандыктар арасында Кыргызстандын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин 1 жыл мурун 2020 жылдын февраль айында тажик генерал-майору Абдулла Навжуновго жооп беретинде ачыктаган позициясы кызуу талкуу жаратууда. Тажикстандын интернет сегментинде Ташиевдин ал интервьюсунун төмөнкү бөлүгү тарап жатат. Мамилебиз өзгөртүшүбүз керек. Мына ачык эле айтыш керек, Тажикстандын азыркы Лакш району, Жергетал району, Мургап, булардын бардыгы кыргыздын жери болгон. Мына кече эле 3 жыл алдын муну Лакш району деп аташты. Ушуга чейин Мургап району, Жергетал району болуп аталып келген. Жергетал району бүгүнкү күндө ошол Тажикстандагы райондордун эң чоң территориясы боюнча район. Кыргызстандын же Тажикстандын 4/1 бөлүгүн түзөт. Ошол мына официалдуу түрдө биздин Кыргызстандын жери экендигин тарых танбайт. Муну баарыбыз билебиз. Жана тажик мамлекетинин Тажикстан болуп туруп түзүлүшүнө ошол маалдагы союздун, ошол маалдагы союздагы Москвадан чечилген чечим боюнча ошол биздин Мургап, Жергетал райондорубузду Тажикстанга берип, Тажикстан деген бул Өзбекстандын составындагы кичинекей бир район болгон. Өзбекстандан бөлүп чыгарып, Кыргызстандан жерлерди бөлүп берип, анан Тажикстан мамлекетин курганбыз. Эми ошол курган мамлекетибиз кайра биздин мына территориябыздын бүтүндүгүнө, мамлекеттин бүтүндүгүнө шек келтирген болсо, биз эмне үчүн карап отурушубуз керек? Тараптардын макулдашуусу менен Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги жыйыны Кыргыз Республикасынын аймагында өтөөрү кабарланды. Акылай Карабаева, Элиза Усупбек кызы, Аскар Маматисаков, регион. Ысык Көл облусуна караштуу Семеновка жана Кожорой айылынын жашоочулары президентке жана УКМК төрагасына кайрылуу жолдошту. Жергиликтүүлөр бир нече жыл мурун 2 айылды таза суу менен камсыз кылуу үчүн мамлекеттен бөлүнгөн 22 миллион сом максатсыз корутулган деп шектенишүүдө. Жумушту тендерден уткан Ысык Көл сервис курулуш компаниясы жүргүзгөн. Жашоочулар аталган компания ишти көз будамайлап бүтүргөн деп сыпатташат. Мунун кесепетинен бүгүнкү күндө 2 айыл тең, жетип жетпеген, анан калса тазаланбаган, арыктын суусун ичүүгө аргасыз болушууда деген дооматтары бар. Теманы кабарчы узулантат. 16 миллион 800 миңден Ысык Көл курулуш сервис компаниясы утуп атат муну. Тендерден утуп ушул суунун ишин баштап атат 2018 жылы. Анан биз ушул балдар айылдын тургундары келип ушул жерде тазаласак, мояктын баары баткак. Семеновка жана Кожояр айылынын тургундарын таза суу менен камсыз кылуу маселеси 2016 жылы көчмөндөр оюну башталар алдында көтөрүлгөн. Жергиликтүү тургундарга жеткен маалымат боюнча алгач мамлекеттен 22 миллион сом бөлүнгөн экен. Анан ошол убактагы премьердин протокольный поручениясынын негизинде
бул айылга бурут этилип берсин дейт биринчи очередь. Бурут этилип берсин да бурут менен ичсин, ушундай оюн зоок болгондо кырчында мал салдар ылдый түшкөндөн кийин ушу самотоктон ичсин деп поручение берилет. 2017-16 жылы экен булар бурут этишет. Бурут эткенине 3 миллион кетиптир. Бирок бурут эткенде геолог болгонбу болгон эмеспи билбейбиз, биз сокулуктан келгенде бирок суу чыкпай калат. Ошентип бургулоо иштери жыйынтыксыз болуп, айыл четиндеги өзөндөн суу тартып келишмей болушат. Айтымдарында долбоордун баасы 16 миллион 200 миң сомду түзөт. Кандай болгон күндө да иш башталды деп, алгач айылели кубанып, көп өтпөй сууда бериле баштайт. Бирок ал кубаныч көпкө созулбайт. Кечтен түнү менен суу токтой баштайт. Анткени бул иштебей калды. Эми токтой баштайт. Азыр ылдый барат көрсөңөр деле резервуар кургап калды. Мына бир жуманын ичи болуп калды. Уже токтоп атат. Эми айла жок, эми сууну кечкисин жагыш керек болуп калды. Түнү менен резервуарды толтуруп алып, күндүз берип турганга неме ошондой болуп калды. Жергиликтүүлөрдүн баамында секундасына 17 куб суу кетиш керек экен, бирок 11 кубка да чыкпай жатат дешет. Фильтрдин бар экендигине да ишенишпейт. Анан булар деген биякты фильтр кылганда фильтри болгон эмес. Булар шагылды турбаны таштап туруп, үстүнө 30 см шагыл төгүп туруп, эки турбаны тиги сууга чыгарып койгон. Мындайча айтканда, булар 16 миллион менен салып кетип атат, бирок сууну биз арыктан ичип аткан болуп калдык да, фильтри жок. Бул суу келип туруп, урундуп менен бияка кирмек да. Суубуз урунбай, могул жерге кетип калат дагы, мындайдан кетип калат, кирбейт. Анан булар тозушкан да, мына карабайсыңар, тозулуп турат. Чаңдын баары. Кирип калганда азыр айылга суу кетпей атат да. Долбоор боюнча бул жерден кеткен суу Кожояр айылын толук камсыздамак. Ал эми 25% Семеновка айылына берилмек. Тилекке каршы суу эки айылды мындай кой, бир айылга да жакшы келбей жаткандыгын айтышат. Могу проекттен Семеновкага бир тамчы суу мындай пайдасы жок да. Кожоярга жетпей атат, Семеновкага эмесчи. Эки линия кетмек экен. Семеновкага бир линия кетмек, Кожоярга бир линия кетмек экен. Анан аны деген тияктан сураштырсак, укустан бир эмесин чийип салыптыр да. Биздин сөздү угуп, мында уклонду бир карап койсо болмок да. Ошондо суу жакшы теппей атат азыр, э? Азыр суу жакшы теппей, башында каптаждар жок. Айыл эли долбоордо көрсөтүлгөн баалардын асман чапчый тургандыгында байкашкандыгын белгилешет. Бул ошо салган подрядчик айтып атат, биякта биз 1,5 миллионго таш төшөгөнбүз бул арктын ичине. Анан 1,5 миллион кумга кеткен деп. Бүгүнкү күндө таш 1,5 миллион келген таш жок. Анан буга хлор салыш керек, суу бияка түшөт. Анан аралашат дагы, айылга кетиш керек болчу да. Азыр айылыбыз эч бир тазаланбаган, мындайча айтканда санэпстанциянын талаптарына жооп бербеген, суу ичип атат элдерибизчи. Азыр механический жөн эле коюп койгон да. Мисалы үчүн бул суу сордуруп туруп, буга куюп бергенге максат кылып коюшкан да. Анан деген кранды ачып коюшат, акырын бул механический. Эми механический да иштебейт. Бул моторчу канча турат? Азыр бул магазиндеги баасы боюнча бир ашып кетсе 5 миң сом. Бул проектке канча сом деп кирген? Проектке 480 деп кирген. 480 деп кирген. 480 миң. Ошондой эле жашоочулар эки айыл суу ичип жаткан жай жакшылап коргондолбогондугуна нааразы. Бияка мал кирбеш үчүн, баягы 1,5 кирип кетпеш үчүн негизи тор болуш керек бул жер. Сетка. Бул жерде текенек зым тартып койгон, бул жерде мына мал мындай келип туруп эле башын тыкса бул жер көтөрүлүп кетет да, кирип кетет мал. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, көзүңөр канча деген малдар жайылып кеткен. Мындан улам жашоочулар аты аталган компания ишти көз будамайлап бүтүргөн деп сыпатташат. 16 миллион эмес, 6 миллиондун окаты бүткөн жок бул жердечи. Элдин аралашуулугу ушулардан толууда. Өскөл курулуш сервис, эгер мен жаңылбасам, ошол компания курду Өскөл. Иштеген иштеди, ал суудан деле ичип атышат. Бирок баш жагынан биз менен спор болгон, ошо баш жагын биз каалагандай жасап бергиле дегенбиз. Тиги подрядчиктер болсо, биз проект кандай болсо ошондой жасайбыз деп туруп алышты да. Жыйынтыктап айтканда, элдин талабы 16 миллион 200 миң сом кандай максатта жумшалгандыгы боюнча аталган компания элге ачык отчет берсин деген талап коюп, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевден бул иштин бетин ачып берүүнү суранышты. Ташиевке жолуктук. Мен чоо жайдын баарын айтып бердим. Ушундай болот ата. Сен деген принимать этем, ошо шайлоодон кийин кел деген. Ошентип атып эле чото бара албай калдык. Барабыз деп. Эми ушуну элдин көйгөйүн жакшы бир жагына чечип берсеңер, сизден чоң сураныч. 16 миң сомго салган туалет. Карап көрсөңөр болот, ичиндеги материал
жана опалубкадан чыккан отход материалда жыгачтардан салынган отходдон эле салып сыртынан шифер менен каттап коюшкан. Анан ушуну 16 миңге салдык деп отчет берип атышат. Мына ушундай кемчиликтин кесепетинен 2 айылдын эли таза сууга зар болуп турган маалы. Көйгөй мугалимдер менен окуучуларды да кейитти. Пандемия учурунда ар бир жерде раковиналар турсун деп сыртына чыгарышкан, суу жок. Суу менен сууларыбыз иштебейт. Алтынбек Бекторов, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Ысык Көл облусу. Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Рассвет айылынын тургундары маркумдун сөөгүн коюу үчүн атайын бөлүнгөн жай жок экендигин билдирип, бүгүн бийликке кайрылуу жолдошту. Мындан бир нече жыл мурун ошол кездеги айыл өкмөт башчысы Мүрзөгө деп жер ажыратып берген. Бирок 20га жакын сөөгү коюлгандан кийин ал аймак жеке менчиктин жери деген негизмен тосулуп, тургундардын кирүүсүнө бөгөт коюлган. Жергиликтүүлөр Күмбөздү Жогорку Кеңештин депутаты өзүнүн жери менен кошо тосуп алган деп шек санашат экен. Ушу Рассвет айылынын көйгөйү болгон ушу мүрзөбүз, ушу биз келгенде ачылган мүрзөбүз да ошол. Аламүдүн районунун Рассвет айылынын тургундары маркумдун сөөгүн жерге берүү маселеси оор көйгөй болуп жаткандыгын айтып даттанышууда. Айтымдарында бир нече жыл мурун ошол кездеги айыл өкмөт башчысы Мүрзөгө деп жер бөлүп берген. Ошонун баштап мына 2010 жылга чейин коюлуп аткан. Ушул жерде 20дан ашык коюлган да адамдар, ошо жаш балдар, чоңдор болуп. Ошол убакта мына заводду Жумалиевдер алган ушул жерде. Мына заводун көрүп турасыңар, бу жерде бир жалган айтпасам бир 20 гектар, 30 гектар жери ушулардыкы. Анан ошолор мына биздин сыгып келип, мына мазарыбызды дагы уже мына кичинерип, биз анан кайрылдык. Айыл өкмөтүнө барып кайрылдык, анан мына өздөрүнө кайрылсак айтып атат. Силерде бул жерде 30 эле сөтүңөр бар деп. Биз мурда бул жерде 1,5-2 гектар биздин айыл өкмөт жер бөлүнгөн болчу да мурда. Эми ошол жерди кайра кайтарып беришсин деген талап коюшту. Жергиликтүүлөр Күмбөздү Жогорку Кеңештин депутаты өзүнүн жери менен кошо тосуп алган деп шек санашат экен. Кишинин жери көп да болгон. Бизге 1-2 гектар жер кошуп берсе, биз эл өз акча чогултуп, демечилер та бизе тосуп ограждение кылып алабыз. Бул могу Жумалиев деген депутат беле ошонун могу кирпич заводу. Могу ограждение, ошо заводдун ограждениясы. Значит, биздин Мүрзөбүз могу ушакка өтүп кеткен да. Чогулгандарга тосулган жердин ээсимин деген талант аттуу жаран келип кошулду. Бул жерде завод турат балдар. Завод территориясында көмүлгөн мөрзөлөр бар. Сөөк көмүлгөн. Ошо территориялардын баары алынган. Бөлүнгөн заводко кошулуп бөлүнгөн жерлер. Бул чоң завод балдар. Балдар. Жок, 10гочо коюлуп. Жок, 10гочо. Кагаз бар экен ушул жер бөлүндү дегенчи. Сиз неге кагаз жок койдуруп, 10гочо койдура бердиңиз? Мен кантип койдурам? Кемисин токтоттум. Көрбөй калсаң келип коюп коет. Мен жериме бирөө келип. Мен айтты, булду казып ар жака көчүрүп сал деп айткан учурунда. Госресурстан. Ал жерди чыгарып салгыла деди. Мен кантип чыгарам? Балдар, моер меники эмес. Жок, башында бул жак бөлүнгөн болчу да бизге. Ооба, мен кайра ниеттен бөлүп салгам, коюлуп калыптыр депчи. Бул жер Мүрзөгө берилген эмес балдар. Ал аталган аймак депутат Кубанычбек Жумалиевке тиешеси жок экендигин айтып чыкты. 20 чакты адамдын сөөгү жаткан мүрзө убактылуу тосулгандыгын, тосмону кайра алып койсо болорун белгиледи. Мага караштуу бул жак. Мага караштуу. Жумалиевке тиешеси жок. Мынтип заблуждение кылбаш керек элдичи. Сиздин ошол канча мында аянтыңыз? Менин неме болуп 23 гектар жерим бар. Булар анда канча жыл арендага иштетишти Жумалиевдер? 7 жыл болуп калып иштешти. Болду, бүттү, кетти. Болду да. Могул жердеги мүрзө эмне себептен мүрзө дагы ошо тосулуп калган бул айыл өкмөттүн жери турбайбы? Бул мындай. Эгерде бул тоспосо, могул жакты толтуруп салмак элчи. Мындай да мүрзөгө бөлүнгөн жерге мүрзөгө атайын кагаз менен бөлүнөт. Кагаз менен бөлүнсө, анан коюлат. Анан жөн эле каалаган жерге эле мүрзө кыла берген болбойт да, тегеректин баарын. Санзонада булчу билип койгула. Спор болобу, монда болобу, жер деп мен сен өкөбүз, меники деп, силер меники деп. Муну тактай турган айыл өкмөт бар. 7 киши айылдан аз да жерге кол койдук, 7 киши бардык. Biz bunu taktaylı dedi, yer adresi menен. Yer adresi taktap bersin, anan keyin mesele çeşilet. Ana bot. Anan bardık. Kayra da bir 10-15 günden keyin bardık. Barsak biz taktadık dedi, sizlerin yerinizde 30 ele sötük yer kalıptır Мүрзөгө, kalgan mençik ötüp kettik dedi. Жердин ээсимин деген адамга Жумалиевтерге тууганчылык жайыңыз барбы деген суроо узатылды. Таттандар тиешеңиз жокпу? Туугандыгы тиешем болосо, тиешем вообще. Кандай туугандыгыңыз бар? Эми кайын журт болот болгону.
Bunu ограждениені siz tozdunuz ha? Мен тоздым. Ограждение тосылғандан башталған. Бұл Жұмалиевтің заводыdır. Бирок Ел шөнтіп таныйбыз біздерді, Бияғы граница елдік болсын. мен башында эле айттым го. Неге сіз тосып Ал тура берсин тосуп. Эмне толуп калмак? Бизге бөлүнгөн жер болчу. Мына жерде барып сүйлөшүп, айыл өкмөтү менен бар мен. Эмне кылар дегенде коюлуп калган жерди бөлүп салыш керек. Деп мына жерден бөлүп салынган дейбак эле. Көп жыл болду бөлүнгөнүнө. Ошентип 20дай сөөк коюлган мүрзө жана айыл эли үчүн ооз эки берилген 1,5 гектар кимге тиешелүү деген маселеге келип такалышты. Чогулгандар айыл өкмөтүнө жөнөштү. Айыл өкмөт башчысы бул маселе жол жобосу менен чечилерин, элдин көйгөйү жөнгө салынат деп ишендирди. Жеке менчик жер болуп атса, мен ал жерге кое бер дегенге менин укугум жок. Бер жак жагында өкмөткө тиешелүү жайыт жер бар да. Жайыт жерди мунун багыты башка болуп атпайбы? Сельхоз багыт болуп атпайбы? Ал жерде анда өкмөттөн трансформациялап келип, анан коюш керек да. Айыл өкмөтүнө тиешелүү жерде эле чакан экендигин, мындан улам мүрзөгө ылайыктуу аянты чоңураак жер караштырып, изделип жаткандыгын белгиледи. Алтынбек Бектуров, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Чүй облусу. Өлкөдө мектеп, бала-бакча сыяктуу социалдык объектилерге муктаж аймактар арбын. Айрыкча, авариялык абалдагы мектептер окуучуларды, ата-энелеринде бир топ уайымга салган учурлар көп экени айтпаса да маалым. Ош облусунун Жаңы Жол айылындагы окуучулар авариялык мектепте билим алышат. Татыш Бекенов атындагы билим уя Союз мезгилинде ашар жолу менен бүткөрүлүп, андан бери жаңыланган эмес. Учурда мектептин дуалдары урап түшүүдө. Балдарын мектепке жөнөтүүдөн кооптонгон ата-энелер Регион телеканалына кайрылып бийликке талаптарын жолдошту. Толугураак кабарчыбыз Асель Сыдыкова жерден баяндайт. Hiç şart yok okuğanға. Biz azıratımızda bile sürüşüp, mektepke baldardı jönötpöyiz degen çeçimge geldik. Sebep baldar jötölüp atar, ыстымалап атышат, ооруп атышат. Бизге биринчи балдарыбыздын ден соолугу керек. Чогулган эл Араван районуна караштуу Жаңы Жол айылынын тургундары, ата-энелер балдарын авариялык мектепке жөнөтүүдөн кооптонуп нараазычылыкка чыгышты. Алар буга чейин дагы бир канча жолу кайрылган менен эч кандай майнап чыкпаган. Мындан улам алар балдары мектепке жөнөтпөө чечимин кабыл алышты. Мектептин дуалдары көчүп кетип баратат. Мына көрдүңүздөр мектепте абалы менен тар класстар 4-ке 7, 15 парта батат. Одан 20 бала батат. Мындай айтканда батса болду ага. Эми ошон үчүн канча мына бийликтен адамдар келишип атат. Бирок бизге бурулбайт. Белден ары кетче берет ар жакка карап. Вагында премьер-министр дагы келген. Эч ким көңүл бурбай атат. Мындай айтканда биз бул жердин эли өгөйбү бийликке. Ошондуктан бизге бир көңүл буруп койсо жакшы болот эле. Мектептин астында кран жок, суу жок. Колдорун жууганга суу жок. Ушинтип ата-энелер кайрылып атай элдин үмүтүн, элдин тилегин жогорку бийликтерге жеткире турган регион каналы болуп, ушу сиздерди чакырып бүгүн эл кайрылып отурган жери да. Президентке кайрылып кете турган болсом, Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташевич, сиздерден башка үмүт калбады. Мүмкүнчүлүк болсо ушул элге быйылкы жыл эсебине планга киргизип, мына Бекенов атындагы мектебин куруп берсеңизге элдин атынан суранышта өтүнүч. Жергиликтүүлөрдүн айтымында номер 31 Татыш Бекенов атындагы мектеп 1987 жылы ашар жолу менен бүткөрүлгөн. 2015 жылы билим уяга жараксыз деген кортунду чыккан. Деген менен айылга бүгүнкү күнгө чейин жаңы мектеп салууга акча каражаты бөлүнбөй келет. Мен балдарым дагы ушул жерде окуп бүтүштү. Бирок о маалда 8 жылдык болуп салынган бул. Ашар жолу менен бирден терек бергенбиз, бирден ташын коюп, не кылып жүрүп салганбыз. Ол рамалык агайыбызам өттү. Мына унун бери нече жылдары өттү. Мына эми кооптуу болгонуна 5 жыл, 6 жыл болду. Бирок эч качан эч ким бир неме берген жок да буга. Мектептин бөлмөлөрүнөн жарака кеткенине карабай, балдар дубалы көчүп жаткан класстарда билим алууга аргасыз. Жалпысынан 375 окуучуга ылайыкташкан билим уяда 621 бала 3 нөмөт менен окуйт. Бири-бирине жазганда дагы тоскоолдук жаратышат, булар дагы аябай кыйналышат жазганда. Анан азыр биз чыккандан кийин нөлөйлөр кирет, андан кийин дагы 3-класс кирет. Бири ушул эле класста 3 класс окуйбуз да. Аябай кыйынчылык жаратып атышат.
ушул жаңы мектеп түшүп калса бизге дагы жакшы болмок эле. Өзүңүздөр көрүп тургандай, класстардын тартыштыгынан балдар бир бөлмөдө 30га чейин окушат. Орундуктар жетишпегендиктен алар 3төн отурууга дагы туура келет. Албетте бул өз кезегинде балдардын китеп ачканга, жазганга тоскоолдуктарын жаратат. Биз кышында жамгыр жааса деле, ылайда деле, баткакта биз сыртта ойнойбуз. Ал эми кышында мектепке келгенибизде бизде печка жетишсиз болду. Печканы мындай ата-энелерден сурап, мажбур кылган үчүн бир ата-эне спонсор болуп бизге печка алып келип берди. Билим уяда спорт зал мында турсун, балдардын кирип тамактануусуна ашкана да жок. Ар бир бала сумкасына идишин көтөрүп келип, сабак өтүлчү бөлмөсүндө чай ичүүгө аргасыз. Чай кайнак болуп калат, кээде балдар төгүп алат, этият кылган мугалимдерге деле кыйын, балдардын чайын карайт. Анан шартыбыз жок, ушинтип кыйын. Сабак учурунда кыйналып чай ичип отурушат балдар. Бизге дагы ошо элге салган буфеттерден салып берсе, ашканалардан. Балдарыбыз кеңири жакшына шартта чай ичсе жакшы болот эле. Жок, мисалы учурунда убакыт жетпейт да, 5 мүнөттөн эле убакыт болот, анда жетишпейт. Сабак башталып атканда беребиз, же бүтүп атканда берем, ошентип. Мен дагы ошо шартка карап берем да. Мектеп жетекчиси Мамасалы Добуновдун айтымында бийликтегилердин кооптуу билим уядан кабары бар. Буга чейин кайрылып текшерип да кетишкен. Жаңы имарат салганы жер да табылган. Бирок эмнегедир республикалык бюджеттен акча каражат бөлүнбөй жатат. Кудай сактасын деп эле биз Кудайдан тилеп эле балдарга билим берип атабыз. Башка айлабыз жок. Эми кошул мектептерге барып окуганда ал жерде да окуучу көп. Эң шарттуу мектеп ушул деп ойлойм да мен. Болгон документтердин бардыгын даярдап, Бишкекке жөнөткөн эме, УКУСка жөнөткөнбүз. Бишкекте дагы билет бардыгы. Убагында көп бийликтин өкүлдөрү келип кеткен, бирок мектептин бардык документтери даяр, бир гана акча ажыратылса эле башталат. Мектеп курууга даяр жерибиз бар, проектиси даяр. Бир гана ошо жогору жактан акча ажыратылса, мектеп Кудай кааласа башталат. Жаңы жол айылында 400 ашык кожолук бар. Калкынын саны 3,5 миңге жакын. Мындагы окуучулардын 20% башка жака мектепке барышары маалымдалат. Бейле кетсе Кыргызстан боюнча 2265 мектеп бар. Анын 10% авариялык абалда. Асел Сыдыкова, Жусупбек Кошмат уулу, регион Ош облусу. Дүйнөнү каптаган коронавирус илдети Кыргызстанда катталганына 1 жылдын жүзү болду. Өткөн жылы 17 мартта илдет Жалал-Абадта катталганы аныкталып, 18 мартта расмий жарыяланган. Өлкөдө өзгөчө абал режими киргизилип, тургундар оорунун 2 толкунун башынан өткөрдү. Ушул 1 жыл аралыгында ооругандар 87.239-га жетти. 84.084 адам ооруну жеңсе, илдет жалпы 1487 адамдын өмүрүн алды. Стационарда азыр 400 бейтап дарыланууда. Алардын ичинде 272-си орточо, 108-и оор жана 20-сы өтө оор абалда. Амбулатордук дарыланууда 324 бейтап жатат. Эпидемиологиялык абал курч мүнөзүн жогото элек. Дүйнө жүзүндө пандемия дагы деле жүрүп жатат жана айрым мамлекеттерде оорунун жаңы штаммы таралып жатканы белгилүү. Ооруну жуктургандар кайрадан көбөйүп, дүйнөнүн бир катар мамлекеттери катаал карантиндик чектөөлөрдү киргизүүдө. Ал эми Кыргызстанда саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги бул боюнча эскертүү да берди. Беткап кийбесек, илдеттин жаңы штаммы келе бере турган болсо, өткөн июлда окуялар бери жакта калат. Карантиндик шарттар сакталбагандыгы үчүн толкундар кайра пайда болууда. Элдин арасында оору өсө баштаганда карантиндик чектөөлөрдү кайра киргизүү керек деген пикирин айтышты. Алгач Кытайда каттала баштаган ковид илдети башка өлкөлөргө да тарала баштады. Буга улай эле Кыргызстан алдын ала даярдыктарды көрө баштаган. Кыргызстанда коронавируска чалдыккан алгачкы адамдар 2020-жылы 17 мартта катталган. 18 март күнү Саламаттык сактоо министрлиги катталгандыгы тууралуу расмий билдирүү жасаган. Кыргызстан боюнча биринчи ирет ошо коронавирус илдети катталып, ошо биздин областтык оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө ушул жерде дарыгерлер, медайымдар, бардык медицина кызматкерлери күн түн дебестен ушул жерде ушул илдет менен күрөшүп, бейтаптарга жардам ишин баштаган. Теория иретинде эле даярдык болуп атса, практикалык жүзүндө мындай келгенде бир топ оорчулуктар болуп өттү. 16 мартта Кыргызстанда мектептер жана жогорку окуу жайлары 3 жумага жабылган.
жана 2020 жыл марттын башында коронавирус коркунучуна байланыштуу коомчулукта чек аралар жабылып, азык түлүк тартыштыгы болору жөнүндө маалыматтар тарап жатканына байланыштуу айрым адамдар азык түлүктү адаттан көп сатып ала баштады. Контейнерди сатып 1800 контейнерди сатып атабыз. Мен ала албай келдим ошо жерде. Ундун баасы, билесиздер, ундун баасы бир топ көтөрүлдү. Андан кийин ошол өкмөт тарабынан, ошол ишкерлер тарабынан жардамдар келе баштады, өкмөттөн дагы. Ошол убакта ун бөлүп берди. Баардык ошол бизде ошол убакта биздин маалымат боюнча багы шарттуу ордо үй бүлөлөрдүн маалымат тактаганда кийин баа көтөрүлгөн сайын, ун көтөрүлгөн сайын ошо багы ун жетпегендер, шарттуу ор дегендер көбөйдү, саны жүздөн ашты, 100 миңден ашты. Биз ошолорду дагы списокко толук кандуу алып, ошолордун үйлөрүн бир сере карап, район шаардык создаштардын жетекчилери менен, кызматкерлер менен анализ атат, ошол келген ундарды ошолорго туура бөлүштүрүп, ошолорго камсыз кылып берет да. Ковид илдетин жугузуу алгандыгы боюнча маалыматты өлкөдө алгачкы болуп регион телеканалы чагылдырган. Натыйжада жарандар оорудан маалыматтуу болуп, эпидемиологиялык абалдын алдын алуу иштери эртелетилген. 25 марттан тартып Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарларына, Ош облусунун Ноокат, Кара Суу райондоруна, Жалал-Абад облусунун Сузак районуна өзгөчө абал режими киргизилген. Өзгөчө абалдын шартында түнкүсүн көчөгө адамда, машинада чыкпоо, өңдүү катал карантиндик эрежелер киргизилген. Биргеликте ошол элдин каттамын азайтуу боюнча иштер жүргүздүк. Андан тышкары биз жанагы областтык аралык каттамдар бар боюнча маршруттар каттачы, ошону кыскартуу боюнча биз иш алып бардык. Ошол кыскартып, анан кийин областтык каттаган маршруткаларды, анан өзүбүздүн ички каттамдарды да кыскарттык. Ошонун негизинде биз ошол убакта бир стабилдүү кармадык. жыл Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаал күн сайын курчуп, июль айынын башында ооруканалар толуп, бейтаптарга орун жетишпей калган. Ушундан улам өкмөт күндүзгү медициналык стационардык борборлорду ачкан. Эки 258 орундуу обсервацияны Жалал-Абад шаары боюнча ачтык. Мындан сырткары ооруканаларыбыздан оорулар жетишпей жатканына байланыштуу 207 орунду күндүзгү жана түнкү стационарларды ачканбыз. Мындан сырткары биз Жалал-Абад шаарыбызда дагы өзүңөргө маалым болгондой область боюнча эң оорулар биздин Жалал-Абад областтык клиникалык ооруканасына келип жатты. Себебинде бул Жалал-Абад шаарыбызда пульмонология бизде Жалал-Абад шаарыбызда болгон үчүн анан красный зона деп коебуз. Инфекционныйда бизде красный зонада именно өпкө илдетине чалдыккан жарандарыбызды ушул жерде кабыл алып, ушул жерде дарылап жатышты. жылдын март айынан тартып оорудан кайтыш болгондордун жалпы саны 1485 кишиге жетти. Пандемияда оору жугузуп алгандардын расмий эсеби 87.045 киши болду. Анын 83.980 айыгып чыкты. Жада калса Кыргызстанда дагы медиктердин жетишсиздиги аябай байкалды. Ошол учурдан пайдаланып биздин Жалал-Абад шаарыбыздагы волонтерлорубузга жана ошондой эле жеке медицина кызматкерлерине, жеке ооруканалардын ишкерлерге дагы терең ыраазычылык билдирип кетет элек. Себеби биздин кыргыз элине башына оор шарт келгенде бизге жападан жалгыз ошо кыргыз элибизге биздин волонтерлорубуз, жеке ишкерлерибиз аябай жардам беришти. Ал эми учурда саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстанда коронавирус күчөсө бир катар чектөөлөр киргизилиши мүмкүн экенин билдирди. Анын айтымында учурда абал туруктуу, бирок илдетти жугузгандар көбөйүп кеткен учурда эл көп катышкан иш-чараларга тыюу салуу сыяктуу чектөөлөр болот.
Өлкөгө коронавирустун жаңы штаммын киргизбөө үчүн кандай чаралар көрүлүүдө? Кыргызстанга коронавирустун жаңы штаммы келбейт деген кепилдик жок. Анын алдын алуу үчүн чек ара өтмөктөрүндө санитардык карантиндик көзөмөл жүргүзүлүп, элдин дене табы текшерилип турат. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Европа өлкөлөрүндө коронавирустун 3-чү толкуну башталды. 15 марттан тарта Италияда 3-чү толкунга байланыштуу кайрадан катаал карантин калыбына келтирилди. Ооруканалар бейтаптарга толгону айтылууда. Өлкөнүн 10 облусунда мектеп менен дүкөндөр жабылган. Ал эми ресторандар жеткирип берүү кызматын гана аткарып жатат. Ал эми Франциянын саламаттык сактоо министри ар бир 12 минута сайын интенсивдүү терапия бөлүмүнө бирден бейтап түшүп жатканын маалымдады. Вирусту жуктуруп алгандар көбөйгөн учур Польша, Венгрия жана Чехияда катталууда. Станепит көзөмөл борборунун маалыматына ылайык, Бишкекте 2021 жылдын январ айынан 18 мартка карата коронавирус жана пневмония менен ооруган учурлардын саны 2551-ге жетти. Ага байланыштуу борбор калада Нооруз майрамына карата иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынды. Ош шаарында манасчы Дөөлөт Сыдыков 3 күн бою манас айтып жатат. Мындай иш-чара Нооруз майрамына карата жергиликтүү бийликтин колдоосу менен ишке ашырылууда. Максаты манас эпосу менен кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолун, маданиятын жайылтуу болуп саналат. Мындан сырткары, 2 борбор каланын борбордук аянтында майрамды масштабтуу белгилөө колго алынган. Салтанаттуу аземге биздин чыгармачыл топ да катышты. Ош шаарынын Алымбек Датка этнографиялык комплексинде манас айтуу аземи өтүп жатат. Анда манасчы кала тургундарына 3 күн бою манас айтат. Иш-чара Нооруз майрамына карата жергиликтүү бийликтин колдоосу менен ишке ашууда. Дүйнөнүн эң узун эпосу болуп саналган манас эпосунун мынакей кайрадан бизди чагылдыруу, ошол манасыбызды жайылтуу боюнча биздин кыргыз жаш манасчыбыз Дөөлөт Сыдыков тарабынан бүгүн 3 күн бою тынбастан манас айтуу старты берилди. Бул максатыбыз биздин кыргыз элинин каада салтын ушул эпос менен чагылдырган, эзелтеден 1000 жылдап биздин келген ушул эпос манасыбызды дагы маданиятыбызды чагылдыруу, тарыхыбызды, кыргыз элинин каада салтын, ушу эпосубузду башка дүйнө жүзүнө дагы таркатуу боюнча ушул иш-чаралардан бири болуп саналат. Манасчы Дөөлөт Сыдыков буга чейин эле Ош шаарына келип узак саатка манас айтууну ниет кылган. Уюштуруучу Ырыс Окенованын айтымында манас айтуу аземи мындан ары өлкөнүн башка аймактарында да уланат. Негизи эле Дөөлөт баягы салттуу манасчылыкты аркалаган манасчы болгондуктан кийин ушу бир эле борбор шаар Бишкекте эмес, Кыргызстандын баардык булуң бурчунда ушундай сааттап манас айтсам деген өзүнүн ар дайым ушу тилеги бар. Мен ойлойм, чыныгы манасчынын миссиясы бул тынбай манас айтуу, узак сааттарга. Акыркы жылдарда гана ушу манасчылыкты концерттик номер катары сунуштап калышканда, негизи илгери кандай болгон? Илгери күндөп түндөп манас угушканда, боз үйдүн баягы турдугун түрүп коюп анан угушчу эмес беле. Анан биз ошол салтты, биз ошол маданиятты кайрып келишибиз керек. Себеби манасчылык деген бул дүйнө жүзү боюнча бизде гана, кыргыз элинде гана бар, кыргыз улутунда гана бар бул өнөр. Бул бизге гана Кудай буйруптур. Себеби бул биздин каныбызда келаткан өзүнчө бир генетикалык код болуп атпайбы? Башка улутта манасы чыкпайт да. Балким жаттап айтышар, бирок ушундай салттуулукту алып жүргөн чыныгы манасчылык өнөрү башка улутта кездешпейт. Алдыда Нооруз майрамына карата кала тургундарына бир катар салтанаттуу иш-чаралар улантылууда. Мындан тышкары кыргыз элинин каада салтын көрсөтүү конкурсу, боз үй тигүү жарышы, аш фестивали, кыргыз улуттук спорттук оюндары каралган. Бүгүн мына 19 марттан баштап биз Ош шаарында Нооруз 2021 элдик майрамы башталды. Манас айтуу менен мындан сырткары Бадан фестивали болот, уюштурулуп атат бүгүнкү күндө. Эртеңден баштап 7 аймактык башкармалыкта сүмөлөк салуу аземдери башталат. 21 март күнү саат 10:00 борбордук аянтта чоң программада концерт өтөт. Ал жерде эстрада жылдыздардын катышуусунда, маданият башкармалыгынын чыгармачылык топторунун катышуусунда жана ошондой эле театрдын артисттеринин катышуусунда чоң программада концерт уюштурулуп атат. Бардыгын чакырабыз. Ал жерде Ноорузду элдик майрам экенин даңазолоо иретинде
жакшы концерттик программалар даярдалган. Эске салсак, Сыдыков өткөн жылы Бишкектеги Ала тоо аянтында 14 саат 27 мүнөт манас айтып рекорд койгон. Манасчы мындай демилге менен элди ынтымакка, биримдикке чакыруу жана Гиннестин рекордтор китебине кирүү максатын көздөгөн. Ал эми Бишкекте Ала тоо аянтында жылдагыдай Норуз майрамына карата саамалык уюштурулбайт. Тагыраагы башка мамлекеттерде вирустун жаңы штаммы табылып жаткандыктан Норузду өткөрбөй эле коюу чечими кабыл алынды. Билдирүүгө ылайык, мындай чектөөлөр туруксуз эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен коронавирус инфекциясынын жайылышынын алдын алуу максатында кабыл алынды. Биз азыр ушу кооптонуп турабыз. Эми 49 болуп атса дагы мындан көбүрөөк күчөп кетпесин деп алдын алуу иш чараларын жүргүзүш үчүн ушу мэриянын шаардык өзүнүн жана отурумунда ошол жерден ушундай деп чечим кабыл алынды. Мындан сырткары кур чыгармаган вирустук инфекциялар менен кайрылгандар көп болуп жаткандыгы кошумчаланды. Буга байланыштуу райондук акимияттардын башчыларына санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдү күчөтүү тапшырылганы маалым болду. Шаарына башка региондордон дагы көп келгендердин саны көп. Дарыланганы же болбосо дагы бир кандайдыр бир иш шартына келишет да, анан ошонун себебинен ошо бизге региондордон келгендерден да 20-30% өзүбүзгө учетко алып калып атабыз. Ал келген кишилер, адамдар, алар эми туугандары бар, бирөөлөрдүн үйүндө дагы болуп калып атат. Анан ошолордон ушундай коронавирус оорусунун вирусу табылганда ал ошо канча бир киши менен контакт болуп атат да. Аталган чечимди шаар тургундары да колдоп, абал курчуп турганда мындай шаан шөкөттүн кереги жок десе, айрымдары аянттагы саамалыкты көргүсү келгенин жашырган жок. Менин оюм туура эле болуп атат. Себеби деген могу вируста жүрүп атат. Анын үстүнө ашыкча чыгым. Майрамдай койсок деле болот. Мен ыраазы элем. Менин оюмча эми Кыргызстан аябай чоң территория болбогондон кийин, айылдардын баары майрам өткөзүп аткандан кийин биздин деле өнөрлүү балдарыбыз бар да. Мисалы мен 9 баламын, баатыр энемин, ошо 9 баламдын 4-өө комуз сертет эле, площадка өчпө сотун жана келип комуз сертет эле, же дагы бир жака мектептерине барып комуз сертет эле, же площадка келип комуз сертет беле. Өнөрлүү балдарыбыз өркүндөбөй калып атпайбы? Анан закон баарыбызга бирдей эле да. Өтсө деле болмок. Илгертен бери келаткан майрамда бул салтта баягы. Өткөрсө деле болот, өткөрбөсө деле болот. Шартка караш керек да. Азыр кандай шашуу шарт кандай болуп атат адамдар. Ошо шартка караш керек. Норуз майрамын өткөрүлсө болмок. Мен болсо комуз шерт бермекмин. Бүгүн биз комузга качам, мен өчпө соттун жанына 21 мартта чертмекпиз, бирок коронавируска каршы чертпей калдык. Кыргызстанда 21 март күнүн элдик Норуз майрамы катары жарыялаган. Жогорку кеңештин мыйзамына 1991 жылдын 1 февралында Кыргыз Республикасынын президенти кол койгон. Бул жарлык биздин өлкөнүн тарыхында Кыргыз элинин улуттук каада салттарынын кайра жаралуусунда көрүнүктүү окуя болду. Кыргызстандыктар Норузду 25 жылдан бери салтанаттуу түрдө чыгармачылык менен майрамдап келет. Айдай Таалайбек кызы, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Өтүп бараткан аптада окуялардын биз эң оорчундулары деп тандап алган материалдар мына ушуларды түздү. Аны алып барган мен Гүлзада Төрөбекова болдум. Жаз чакырган Норуз майрамыңыздар кут болсун. Кайрадан амандыкта көрүшөлү, саламатта туруңуздар.